Assalamu alaikum. Урматтуу шайлоочулар. Мен сиздерге азыр бүтүн Кыргызстанды, анын ичиндеги талапкерлерди кантип шайлоо боюнча түшүндүрмө берип кетейин кыскача. Сиздерге партиялык тизме менен мондай бир бюллетень берилет. Дагы бир бюллетень берилет, ал жеке мандатудан. Азыр сиздерге партиялык тизме менен берилген бюллетенди айтып кетейин. Бул жерде мына партиянын аттары жазылат. Биринчи Атамекен, андан кийин бүтүн Кыргызстан. Ушинтип партиянын аттары жазылат. Бул жагында галочка кое турган атайын квадрат бар. Бул жерде бүтүн Кыргызстан экинчи катарда келебиз. Бул жерден ичине галочка коебуз. Андан ылдый түшөбүз. Талапкерлерге добуш бериш үчүн катар номер бар. Биринчи Адахан Мадумаров, экинчи Исхак Масалиев, үчүнчү, төртүнчү Оразайым Норматов ушинтип кетет. 26-чы Абдишарип Бекилов. Ушинтип ар биринин катар сандын оң жагына белги коебуз. Мисалы, бүтүн Кыргызстандан Адахан Мадумаровго добуш бере турган болсоңуздар, бирдин оң жагындагы төртбурчтукка коебуз белгини, галочканы. Мына ошондо өзүңүз каалаган талапкерге добуш берген болосуз. Эгерде бул жерде катар жазылган партиялардын аттарына белги койбой туруп, түз эле бул жака 1 же 2, 3 кайсы бирине койгон болсоңуз, анда бюллетень жараксыз болуп калат. А эгер катар номерларга гана, партиянын тушуна гана белги коюп, ылдый тарабына эч кимисине белги койбогон болсоңуз, анда бюллетениңиз жарактуу партиянын эсебине кетет. Бул бюллетень берген добушуңуз партиянын эсебине кетет. Ошон үчүн экөөнү тең. Бүтүн Кыргызстан экинчи. Бул жерде фамилия аттар жазылбайт, жөн гана катар номерларын эстеп калыш керек болот. Адахан Мадумаров номер 1.